Суданда кочкорду эмне себептен камакка алышты? Нью-Делинин NDTV телеканалы Судандын Эйр радиосунун маалыматына таянып, кочкорго чыккан соттун өкүмүн жарыялаган. Маалыматта Түштүк Судандын Румбек шаарынын чыгышында 45 жаштагы Адия Чапинаны кочкор сүзүп жиберген. Жыйынтыгында аялдын кабыргалары катуу жабыркап, окуя болгон жерден ал каза болуп калган. Судан полициясынын тергөө иштеринин жыйынтыгында кочкор кармалып, Маленка Кукпаямдагы полиция бөлүмүндө камакка алынганын билдирген. Милиция кызматынын өкүлү массалык маалымат каражаттарына интервью берип жатып, кожоюну күнөөсүз кочкор кылмыш кылган, ошондуктан ал камакка алынууга татыктуу. Анын иши кадимки сотко өтөт деп түшүндүргөн. Соттун чечими менен кочкор киши өлтүрүүгө күнөөлүү деп табылып, 3 жылга эркинен ажыратылган. Жаныбар Судандагы Адуэль районундагы аскерий базага жөнөтүлгөн. Кочкордун айынан 7 шээрлик азап тарткан кожоюну каза болгон аялдын үй бүлөсүнө 5 уй берүүгө милдеттендирилген.